Күндү кечиңиздер менен менин урматтуу Facebook'тагы досторум, алыс жакындагы инилер, эжелер, сиңдилер, апалар, аталар, буга чейин мен көптөн бери түз эфирге чыкпай жүрдүм элем. Анткени себеп болгон жок. Түз эфирге чыгуунун себептери жок болчу. Бүгүн деген аябай жакшы себебим бар. Ушул түз эфирден пайдаланып мен алтындай болгон биздин апаларыбызды, эжелерибизди, сиңдилерибизди, жалпы эле аял затын эртеңки 8-март майрамы менен куттуктайм. Бардык адамды аял төрөгөн, эркек болобу, улуу жашуу болобу, кичи жашуу болобу, бардыгын аял киши төрөгөн, эне төрөгөн. Ошол энелерибиздин өмүрү узун болушун тилейм. Энелерибиздин ден соолугу бекем болушун тилейм. Ар бир эне иштөрман, эч качан арыбашын тилейм. Ар бир эне канча бала төрөп, ден соолугунан ажыраган, бекем ден соолукта болушун тилейм. Ар бир эне ошол балдарын чоңойтуп, жүрөгү ооруп, ар бир мутуна тургузуп, аябай аракет кылган, ошо арыбай, карыбай, эч качан оорубай жүрүңүздөр демекчимин. Анан алыстан атын ук, жанына келсең бир киши деген кыргыздын жакшы макалы бар. Айтып коеюн, кыргыздын ар бир макалы чоң философ. Алыстан атын аябай көп уктум. Мен өзүм дагы жөн жүрбөй ушул элдин таламын талашып, ыйлаган болсо ыйлагандын сөзүн айтып, сөзүн жеткирем деп аракет кылып жүргөн кыздардын бирөөсүмүн. Бирок менин дагы бир түгөйүм, эгизим, сиңдим пайда болду. Роза Маманова деген кызды мен көп жолу уккам. Роза Маманованы ар бириңер уккансыңар, ар бириңер тааныйсыңар. Мен мындайымда отурам, мен көрүп сүйлөшүп отурганыма чынында сүйүнүп атам. Ушундай майрам болсо, эртең майрам болуп аткан, майрам деп элдин баары даярданып атса дагы, Роза Маманова дагы деле ошол элдин таламын талашып, элдин бийликке жеткире албаган үнүн жеткирем деп ошол Бишкекте жүргөн экен, экөөбүз жолуктук. Анан кийин деген мени издеп, өзү чакырып, чалып келгенине мен аябай сүйүнүп атам. Мен дагы аябай жолуккум келди, сүйлөшкүм келди, таанышкым келди. Биринчи жолу таанышып атам, бирок деген экөөбүздүн мүнөзүбүз окшош экен. Биз өзүбүздүн жан дүйнөбүз жөн жатпайт. Анан башка адамдардын кыйналганын, ыйлаганын көрүп жөн тура албайт экенбиз. Ошол мүнөзүбүз окшош экенигине сүйүнүп атам мен. Эми сөздү көп узак кылбай, анда ушул алыстан атын ук, жанына келсең бир киши деген кичинекей, карапайым, кыргыздын жөнөкөй, бирок деген жүрөгү чоң, амбициясы күчтүү, аксаганга, ыйлаганга жардамын эч качан аябаган, ушул эл деп жашаган ушул Роза Маманова менен тааныштырайын. Роза, куш келипсиң. Биз экөөбүз мен чындыгында таанышайын деп жүргөм, анан өзүм телефон чалып жолугам сизге экөөбүз таанышалы дегенде мен эч качан жок дебейм, жок дей албайм. Эртеңки экөөбүздүн маегибиздин алдында эртеңки майрамы менен куттуктайм. Сен 4 баланын энесисиң, сен деген бактылуу энесиң. Анткени ошол 4 баланы чоңойтуп, төрөп чоңойтуштагы аябай кыйын энеге. Эми аны аталар түшүнбөйт. Аны энелер гана түшүнөт. Себебинде аталар деген ушул төрөткөндү гана билбесе, багышканды багыша албайт го деп ойлойм. Ошол тыйын алып келе бакпаса, жанагы ооруса, кучактасаң температурасы түшүп калат, жакшы сөз мындай айтсаң айыгып калат. Иши болсо, ошол бактылуу энесиң, ошол бактылуу энелигиң түбөлүккө узарсын. Бекем ден соолук каалайм сага. Ар дайым бар бол. Анан ушул кыргыз элиндин бешенесине, маңдайына сендей кыздар көбүрөөк болсун. Сен, мен, дагы кыздар бар, аял кишилер бар, аял заттар бар, биздин эжелерибиз бар, ошолор аман болсун. Анан биз көбүрөөк бололу. Эми мен сага мындай бир мүнөздөмө берет элем да, ошол жерде Баткен областынын Кызылкия шаарында ошондой укук бузуулар болуп атат, мыйзам тебеленип атат, алган алып, жегени жеп, ичкени ичип эле атат, саткан сатылып эле атат.
ошол нерселерди, ошондой терс жактарды, терс көрүнүштөрдү карап коюп, колунда бийлиги бар эркектер карап коюп отурушат да. Ага караганда сенин колуңда бийлигиң жок. Бирок сен ошол жарандык активист катары элдин атынан чыгып, ошолорго жардам берип атасың, ошолорду бетке айтып атасың. Ошол жагынан экөөбүздүн мүнөзүбүз окшош. Мен сени жактырам, мен сени жакшы көрөм, мен сени колдойм. Эми биринчи суроом кече жакында Жеңиш Разаков деген биздин вице-премьер-министрибиз бар. Ал кишини мен илгери жакшы тааныйт элем. Баткен областык ички иштер башкармалыгында 9-бөлүмдүн башчысы, жетекчиси болуп иштеген ал киши. Кийин ошол Баткен ички иштер башкармалыгын жетектеди. Андан кийин губернатор болду Баткен областында. Ошол көп жыл иштеп калган губернаторду жакшы тааныйсыңбы? Жакшы тааныгандан дагы анын жасаган иштерин момундай туура эмес иштерди жасап атат деп айтып атасың да, ошол боюнча түшүндүрмө берип кетсең. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу апалар, эжелер, энелер, сиздердин эртеңки 8-март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктап, аял кишине керек болгон дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды мен каалап кетем. Алтын айже сизге чоң рахмат. Мен сиздин түз эфириңизден ушу кыргыз элиме кайрылуумду чыгарып бергениңизге өтө ыраазымын. Сиздин сурооңузга бизде Баткен областында атагы чыккан коррупционер, контрабандист деп атка конгон Жеңиш Разаков Парпиевичтин Баткен областында азырынча булар бийликте турганынан эч кандай булардын коррупциясы Баткен областында гүлдөп турган кербези. Ал эми мен кечеги шашылыш кабар Жалбырактан Вестикежи сайтынан кабар бергеним себеби Баткен областында азыр Кызыкка шаарынын Жинжиген айылында мен майрам экенине карабастан мен президентке кайрылуу жасап келдим атайын. Жинжиген айылыны жер жутуп кетүү коркунучу турат Алтын айже. Бул Жинжиген кичи айыл, Жинжиген чоң айылынын бир эле көчөсү бар. 14-февраль күнү ал Жинжиген айылына болгону бир эле көчө каттайт. Ошол бир эле көчөнү 7-8 метр жерди жер жутуп кетти. Биз бул боюнча азаттыкка кайрылдык, азаттык чыгарды. Медиа журналистине кайрылдык. Ажибай деген бала, Ыдырыс деген журналисттерибиз барып жеринен тартып жанагы электр зымдарын, чубалкылардын жерде жаткандарын тартып, дамбага алып бардык. Дамбанын бузуп салгандарын бүт тартып мына чагылдырып чыгарып берсе дагы эч кандай бийликтен эч кандай азыркы күндө реакция жок. Анан мен ошондуктан мен шашылыш кабар деп мен бул жака келип президент кабыл алыңыз деп президентке кайрылып атам. Ушул контрабандист Баткенде контрабандистка конгон Жеңиш Разаковдун коррупциясын токтотуу, элди куткаруу. Мен андан кийин ушул Жинжиген айылыны жер жутуп кеткенден кийин президентибиз, депутаттарыбыз, журналисттерибиз барып кошо кайтканын кереги жок. Мен ушу элди азыр куткарып калууну мен суранып майрам экени. Менин деле 4 балам бар. Менин да тирилигим бар. Мен да эне болуп үйдө отургум келет. Но мен элим аякта боздоп турганда мен отура албайман деп. Мен келдим президентке кайрылам деп, президентке кат таштадым. Президентке кат таштап, анын арасында ар тарап деген передачага барып, ушу сотторго ишенбөө, соттор темасы болуп калган экен. Мен деле соттор боюнча мыйзамсыздык, акчасыздар эзген соттун мыйзамсыз чечимдерине бир тобуна күбө болуп келе жаткан жаран катары ар тарапка барып передачага күбө болуп суроолорумду берип катышып барган учурунда президенттин советниги болом деп Дастан Догоевдун атынан мага букет 1,5 килограмм шоколад берилип атат. Бул деген мени атайын үстүмдөн күлгөнү билбейм айтор. Мен президентке мен элдин проблемасын алып келдим. Мен президенттин кеңешчилерине гүл алайын деп келген жокмун. Мен ушу түз эфирден пайдаланып мен президентибизге Алтын айже сизге чоң рахмат. Президентибизге мен кайрылайын. Шашылыш түрдө ушу Жинжиген айылыны, Жинжиген 170 кожолукту куткарып алыңыз. Жинжиген айылынын бүгүнкү күндө жер жутуп кетүү, жар кулап, жардын астында калуу коркунучу турат.
Роза айтсаң, ошол эмне бир нерсе жерге түшүп кетти дедиңби биринчи? Ошол жолду мыйзамсыз ушул Жеңиш Разаковдун апачилери, буржуйлары мыйзамсыз жерди элдердин айылындагы жерлерди үйлөрдүн астындагы көмүрлөрдү казып алгандыктан азыр бүгүн жер көчүп, жер жутуп кетип атат. Буга чейин айылда атчан өтүп баратса, алдынан бир аял келаткан ат менен атчанды жутуп кетти. Элдер кишини куткарып калды, атты жер жутуп кетти. Ага чейин Бул ошо казгандан болуп атат. Казгандан булар эми мыйзамсыз да. Бул эми бул жерде финполицияны, прокуратураны, СМБ, МВДны бул комитет турган кармушкасы булар. Эмне үчүн болсун ушул мыйзамсыз иштерди ушунча кыйкырып атабыз, айтып атабыз, жазып атабыз. Мамика техинспекция барып атат, прокуратура барып атат, жергиликтүү ушул вице-мэр барып атат. Барып туруп эмне үчүн токтото албайт? Бул жерде Жеңиш Разаков турат. Алсыз жергиликтүү бийлик алы жетпейт Жеңиш Разаковго. Роза айтсаң, эми биринчи жанагы ошол маселе боюнча немеге кайрылдыңарбы? Ошол жергиликтүү бийликке да кайрылдык. Жергиликтүү бийлик атайын комиссия түзүп, ошо жеринен барып, ал жерде жерине барып мыйзамсыз казуу лицензиясы ал жерде изученияга берилиптир. Изучение ага чейинкилер мыйзамсыз казган боюнча соттолуп кетиптир. Азыр мына 2017 жылы Базиев Акжол деген ушул Жеңиш Разаковдун айылынан көчөсүнөн Базиев Акжол деген ушул госгеологиядан Дүйшөн Зилалиевдин учурунда изученияга лицензия алды деп атат. А бизге лицензиядан көчүрмө берди. Вице-мэрге Жеңиш Адыл Матаевичке жергиликтүү бийлик Кыска шаардын мэриясына кайрылсак, лицензиядан көчүрмө берем, эртең берем, мына берем, мана берем деп бизге калп айткандан башкага жараган жок. Биз анан айла жок интернет сайттарды журналисттерге кайрылууга мажбур болуп атабыз. Ушинтип президентке элдин үнүнү жеткирмекчи эле менин максатым болсо, бул жакта президенттин аппараты тарабынан мен чындыкты алып келдим да. Алтын эже, мен элдин үнүн алып келдим. Мен Кандай далилдериң бар? Мен далилдерим Мамика техинспекциянын светти өчүрүү наряды бар менин колумда. Лицензияны изученияга берилген, лицензия мыйзамсыз деген Мамика техинспекциянын жообу бар. Ага карабай эле казып атат. Ага карабай эле казып атат. А бул жерде артында бир чоң ак үйдөн ушу Жеңиш Разаков калкалап тургандыктан прокуратуранын деле күчү жеткен жок. Реске барып ушул Ош Рестин филиалы, Кыска Рестин жетекчиси Маматкерим Токуровго дагы кирип айттык, светти өчүр, сенин колуңда светти өчүрүү нарядың турат. Мамика техинспекция айтып атат, мыйзамсыз көмүр казуу. Светти өчүрүңүз десек, бар бул жерде чоң ак үйдөн турат. Буларды калкалап турган. Менин күчүм жетпейт бул нерселерге деп. Биз ачык эле айтып, бизди кабыл албай. Сага ким ачык айтып атат? Жеңиш Разаковдун адамдары деп, ушул мына Акжол Базиев деген лицензиям бар. Мен казалам, мен Жеңиш Разаков мени калкалайт. Колумдан эч нерсе келбейт деди. Мен өзүбүз бардык да. Ал жерде сен токтоп, айылды мүмкүн түнү жутуп кетет, айылды. Мүмкүн күнү жутуп кетет. Бул табигаттын кырсыгы эмес бул жерде. Мыйзамсыз көмүр казгандыктан айылдын астында, үйлөрдүн асты бүгүнкү күндө бош, пустой. Түнү жутуп кетеби, күндүз жутуп кетеби? Бул коркунуч. МЧС тарабынан барсын, ал жерде жеринен көрсүн. Элдерде эми азыр айыл жерлерде Алтын эже жумушсуздук да. Мал чарба менен, эгин-тегин менен гана алектенгендиктен алар мал жандыктарын ошо кырга кой берет. Айыл бул жак бети айыл болсо, ортодо сай бар, ошо сайдын ичинде Жеңиш Разаковдун апачилери, буржуйлары каалагандай казып атат. Үйлөрдүн жанына отуруп алып ошол мыйзамсыз жанагындай забойлорду оюп алып туруп казып атат. Алар 20 метрден дагы глубже кирип казып, элдердин жашаган үйлөрдүн астына барып, каалагандай барып казып атат. Аларды текшерген орган жок. Жеңиш Разаков жооп берип турго, мен тиешем жок деп. Жеңиш Разаков жооп берген болсо, сиз
алтынайчы ойлоп көрүңүз, бийликтен, жергиликтүү бийликтен комиссия түзүлүп атат, прокуратура берилип атат, өчүрүлсүн деп атат, светти өчүрсүн деп, экотехинспекциянын наряды турат, мыйзамсыз казылып атканын бийлик өзү жооп берип атат, жергиликтүү бийлик жооп берип атат. Бул жерде мыйзамсыз көмүр казгандыгы боюнча кылмыш иши козголуш керек. Бул кылмыш иши, мына Базиев Акжол өзү айтып атат. Мени Жеңиш Папиевич, мен кырышам. Мени эч ким мага эч нерсе кыла албайт. Болбосо мыйзам чегинде чара көрбөйбү? Ошо жергиликтүү тургундардын бүгүнкү күндө иш жок, айлык жок, киреше жок эч кандай. Алар жок дегенде үйүнүн түтүнүн, үйүнүн жылуу, мына кыштан эми чыгып атпайбызбы? Мен алардын арасында аралап элди күндөп түндөп жүрдүм ал жерде. Үйдүн ичини жылытканга эле жок дегенде 2 кап көмүр казайын десе, аны дароо кыска шартты ички иштер бөлүмүнөн барат экен. Ошо Базиев Акжол жана буржуйлар, Разаковдун буржуйлары көрсөтүп коет экен, мына биздин көмүрдү казып атат деп. Анан кыска шартты ички иштер бөлүмүнөн барат экен дагы, аларды карапайым эл болгондуктан аларды кармап тутуп кетип, барып камап, ИБСте жаткан күндөр болуптур. 2,5 ай, 3 ай жаткан күндөр шарттуу кесиптир аларды. Карапайым эл каза албайт, Алтынайчы. Аны сөзсүз түрдө ак үйдөн калкалап турган коррупционерлердин кармушкасы бул жер. Бирок алардын дагы уруксат берүүчү кагаздары жок да. Алардын да уруксат берүүчү кагазы жок. Казып атышат. Казып атышат. Аларга чара көрүлгөн жок да. Мына Жеңиш Разаков бүгүнкү күндө республикабыз боюнча вице-премьер-министр, күч структура боюнча азыр күрөтүлсө, эмне үчүн мыйзамсыз көмүр казуу болот? Эмне үчүн милиция чара көрө албайт? Эмне үчүн финполиция чара көрө албайт? Муну далилденип атпайбы? Роза, неме боюнчачы, жанагы Баткендеги прокурордун өлүмү боюнча мен ошол азыр айыпталган жигиттин аты фамилиясы ким эле? Мелис Калыков. Ошол Мелис шектүү деп айып тагылып шектүү деп кармалды. Ошол баланын үстүнө болгон кыйноо боюнча ошол баланын эжеси сага жолугуп сүйлөшкөн экенсиңер. Азыркы ушул манагы 7 март күнү ушул сааттарга кандай маалымат бар ошол бала жөнүндө? Бул Мелис Калыков боюнча маалымат менде толук так маалымат милиция, биз эми карапайым эл экенбиз, бизге маалымат бербейт. Бирок эжеси маалыматтарды берип атат. Ошол орган тарабынан, ички иштер бөлүмүнө тарабынан 20 саат мыйзамсыз камап, жана интернетке жарыялады, көрдүңүздөр, ар жеринде көгала. Мен муну милициядан өзүм токмок жеп чыгып атпаймынбы? Милициядан токмок жеп чыкканым боюнча видео камераны, видео тасманы булар өчүрүп салып, жандагы куткарып, милиция бирин бири сактап калып атпайбы? Мен толук ишенем, бүгүнкү күндө Мелис Калыковду милиция урду. Алар токмок кыйнаганы чын деп ишенесизби? Кыйнаганы чын деп ишенем. Мен өзүм башымдан тарттым. Мен аял экениме карабай милициядан токмок жеп чыктым. Мен аял экениме карабай Жеңиш Разаковго, Акрам Мадумаров, Камбаралиевичке, жетекчилерге, өкмөттөргө жазбайм арыз. Алардын үстүнөн арыз жазбайм. Алар менен жетекчилер, чиновниктерге менин ишим болбойт деген менин ИБСте шарттар коюлган. Мага бул токмоктор менин башымдан өткөн. Ошондуктан мен толук ишенем, Мелис Калыковду булар уртокмокко алды. Уртокмокко алып, болбосо эгерде карапайымдын баласы болсо, мына ала качууну эле айтайлы, мына бизде мыйзамды күчөтүп койду. Ала качуу боюнча ала качуу эми илгертен салт болгон. Эгерде ушул Баткен облусунун зам прокурору Арслан Байбосунов жана жан жокөрлөрү Эмиль Ажибековдордун, Мирлан районунун прокурору дагы жана жан жокөр прокуратуранын кызматкерлеринин ордунда карапайымдын баласы болсочу, Алтынайжы, биздин милиция, прокуратура жай сразу камамакта. Бул жерде Баткендин зам прокурору өтө мас болгон. Мына заключениянын экспертизанын заключениясы чыгыптыр. Ал өтө мас болчу экен, Арслан Байбосун. Эмне үчүн чара көрүлгөн жок буларга? Мыйзам баарына бирдей болбойт да. Мыйзам акчалууларга гана, акчасыздарды эзген заман болуп атат. Сотторго акча берсең, каалагандай сотто берип атат. Тергөөчүгө акча берсең, каалагандай күнөөлөп берип атат. Ушундай заманда жашап атабыз азыр. Мыйзам баарына бирдей эмес. Демек ошол прокурордун өлүмү боюнча немелер, өлүмү боюнча
тергелген, иши сотко өтөлөк да азыр, иши сотко өтөлөк. Дагы эле ошол иштер демек ушул мыйзам бузуу менен жүрүп атыптыр да. мыйзам бузуу менен жүрүп атат. Арслан Байбосун буга чейин мен новость жаңылыктардан да айттым, наркотрафик Баткен областы деп. Баткен облустук прокуратура кылмыш коррупцияга каршы күрөшүү үчүн негизги орган болсо, биздин Баткен облустук прокуратура кылмышты жаап койчу мамлекет тарабынан каржыланган машинкага айланды. Канчалаган тонналап партия өткөн бандиттардан доля алып коюп отурат. Контрабанда күчөдү. Эмне үчүн Жеңиш Разаковду бизде бүгүнкү күндө Баткен эли биздин таза чиновник деп айта албайт. Биздин контрабандист Жеңиш Разаков деп билишет бул кишини. Неме боюнча дагы сен биринчи өзүңдү мен сени каяктан тааныйм? Жанагы өзүң жөнүндө көп жазып, анан ошол жана Кызылкиядагы көп жерлерди ээлеп алган, кинотеатр бир эмелерди ээлеп алган, паркты ээлеп алган бир адам жөнүндө көп жазгансың да, анан баягы бир жазып тынып калбай көп улам жазганыңда мен сездим да жүрөгүм менен. Демек бул ушу чындыкка жете албай, ошол жерде өзү жашаган Кызылкия шаарындагылар, чиновниктер көбүнчөсү бул кызды аябай сыздатып, ыйлатып аткан деп мен ошондо сени таанычумун. 1 жыл болуп калдыбы, 2 жыл болуп калдыбы? Бирок көрүшө эле келем. Ошол иш азыр кайсы стадияда? Жогорку сотко келип бир сыйра чечим чыккан, ошондо мен токтогамын. Сенин пайдаңа чечилген болчу, акыры ага келет бирок сынбайт деп биз ошондо сүйүнгөнбүз да. Мен ушул жерден алтын айчы сиздин түз эфириңизден пайдаланып, мен кыргыз элиме өтө ыраазычылык билдирип кетем. Мени кыргыз элим дем берип, күч берип, кыргыз элим колдоп турду. Мен бул иштин кичине кыскача айтып кетейин. Кызылка шаарынын 70% жерин ээлик кылган экс вице-мэрибиз Бутоев Мамут дегенин 7 аял бар. Кызылка шаарынын 70% жерине ээлик кылат. Кызылка шаарынын ички иштер бөлүмүнүн пост гаисин элеген, ал жерге чоң хан сарайлар салган. 1 гектар 76 сотук. Кызылка калкында Кызылка шаарында 60 миң калк болсо, ал жерде бир эле парк бар. Экинчи паркты Бутоев Мамут өзүнө вице-мэр болуп турганынан пайдаланып, жер комитети болуп туруп, өзү мыйзам бузуу жолу менен өзүнө менчиктештирип алган. Бул 1 гектар 76 сотук жерди парктын ордуну ал жалаң чиновниктерге саткан. Өзүнө сатып алды кылып, жер департаментинен сатып алды кылып, мына жогорку кеңештин депутаты Сайдалим Жураев бул кишинин мисалы Кызылка шаарында 10 гектар жери бар. Маш завод, алай заводун ээлик кылат. Андан сырткары атасаң чексиз, байлыктары өтө көп, жерлери өтө көп. Мен бир эле 10 гектар жерин эле айтайын. Андан сырткары Таиров Металл деген түштүктүн профессору Таиров Металл, алда коррупционер, ушундай жалаң жетекчи депутат, больница Кызылка шаардык аймактык оорукананын жетекчиси Жанибеков Абдрасул ушундай жетекчилерге ушу жерди сатканда 1 гектар 70. Бир да карапайым элге жер жок. Эмне үчүн карапайым элге ушундай арзан жерди сатпайт? Сөзсүз эле кызмат абалынан пайдаланып эле элдер ээлеш керек бул жерлерди. Мен ушул Бутоев Мамуттун мыйзамсыз ээлеген жерлерин 24 же 7 канал сайттарга жазып, мен ага жаман көрүнгөндүктөн 2015 жылдары өтө курч жазып чыккам. Бул 2016 жылы 4-токолу Маматов Акмөргө арыз жаздырып атат. Ушул менин жакыным Бутоев Мамуттун паркын интернетке чыгарам деп 10 миң талап кылды деп мени каматып атат. Ал учурда мен Кызылка шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында жатканымда мага түшкөн ошо милиционерлер, мага түшкөн шарт койгон жетекчилер мага биринчи ушу шартты койду. Акрам Мадумаровдун ишине кадр кызматын жетектеп отурган Акрам Мадумаров бар, билесиздер да. Ал Кадамжай районунда аким болуп турган учурунда Надыркен ташында составында темир бар да. Өзбекстанга мына арзан баада сатып жиберген, сатып атат дагы эле. Ал саткан боюнча күрөшкөн энелерибизди
көкүрөктөрүнө уруп канчалаган күнөөсүз энелерибиз камакта жатып шарттуу кесилип чыгышты. Бул мамлекеттин кызыкчылыгын кадр кызматын мына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматын жетектеп отурган Акрам Мадумаров Камаралич буга чейин аким болуп турган учурундагы мыйзамсыз иштерин канча белалма көмүркенин ачып чыкканым үчүн айтып бул боюнча кылмыш иштери байма бай козголду. Ушуларды айтып чыкканда мени убактылуу кармоочу жайында Акрам Мадумаровдун иштерине кийлигишпе деген аттуу баштуу жетекчилер убактылуу кармоочу жайга түштү. Мени Кызылка шаардык сот Адимов Акыл деген Кызылка шаардык сот Ош ЧАМКАС 25 мекемеде кармалсын деп чыгып атат. Соттун токтомун аткарбай Кызылка шаардык ички иштер бөлүмү, Кызылка шаардык прокуратура мени СИЗОдо кармабастан, соттун токтомун аткарбастан мени Кызылка шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында шартсыз жерге үстүмө одеяло бербестен мен ошол жерде кармап кызыкчылыгы бар үчүн күнөөнү мойнуңа ал деди. Мен кыргыздын кызымын. Мен жеке кызыкчылыгымды четке койгон, мен мамлекеттин Кыргыз элинин келечегин бийик койгон кыргыздын кызы катары мен камалып жаткан учурда дагы менин жүрөгүмдө чындыкты булар сындыра алган жок. Мен камалып 36 күн булардын буйругу менен Акрам Мадумаров Камбаралиевичтин буйругу менен мен милициянын убактылуу кармоочу жайында жатып мен тирүү чыктым. Мен тирүү чыккан, мен ал жерде камалып жатып, мен курчуп чыктым ал жерде алтын айжа. Мен бардык азап тозогун көрдүм. Соттун токтомун аткарбай мени СИЗОго кармагыла, мен соттун токтому мени СИЗОго кармасын деп атат. Эмне үчүн мен ушул мен соттун токтомун аткарбаган мыйзам бузууларды прокурордун, Кызылка шаардык прокурорунун, Кызылка шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин соттун токтомун аткарбай мени Кызылканын ички иштер бөлүмүндө кармаганы боюнча мен прокуратурага, башкы прокуратурага Жамшитовго чейин кайрылып атам. Мыйзам бузуу фактыларына далил менен булар мени мыйзам бузуу фактыларына булар кылмышты Баткен облустук прокуратура кылмыштын курамы жок деп жооп берип атат. Аны мен айлам жок. Баткенге жаңы прокурор шайланып калып, Анарбай Мамажаков деген прокурор келди дегенде мен прокурордун алдына барып атпаймынбы? Жардам бериңиз деп. Туура эмеспи? Мамажаков мени жаш кабыл алып, ошол жерде мени кунт коюп, менин айткан арыздоомду угуп, ошол жерде Мамажаков мага мынткенде бардык абалды түшүнүп турам. Мага коомчулуктун жардамы керек. Менин телефон номерин, уюлдук номеримди жазып алыңыз. Байланышып турабыз. Мага силердин жардамыңар керек деп. Мен ошондо аэропорттун мыйзамсыз сатылып кеткенини, коргоо зоналарынын авиагентствонун макулдугусуз сатылып кеткендигини транспорттук прокурор, бизде Кызылка шаарынын прокурору болуп турган мурда. Бүгүн күндө эми аякта табакташ болуп кайтканда, Баткенде прокурор болуп кайткан. Транспорттук прокурор Рафаэль Жакыпов бүгүн күндө уйкудан тура элек, уктап жатат дагы эле. Мен ошону айтып, Рафаэль Жакыпов транспорттук прокурор ойгонуңуз, Баткенде аэропорттун коргоо зоналары жок, сатылып кеткен, турак жайлар курулуп атат. Дача суда кайгылуу окуя кайталанышы мүмкүн. Мен ар тарапка арыз жазып атам. Арыздарымдан бир да жооп келген жок, алтын айжа. Мен ушуларды айтып, Мамажаковго айтып, Баткен областта Акрам Мадумаров менен Жеңиш Парпиевич Разаковдун коррупциясына чекит коелу, токтотолу, качангача мыйзам бузуп уланат деген мен өзүмдүн пикиримди билдирип, ыйлап, мен мыйзамсыз камалганымды, күнөөм жок камалганымды мен айтып боздоп кирсем, Мамажаков мага жакшы кабыл алып, ушул нерселерди чогуу күрөшөбүз деп сөз берген. Бирок ошол жерде мага Баткен облусунун зам прокурорлору тоскоолдук берип атканын, өзүнүн коллегасында эле тоскоолдуктар болуп атканын мага четин айтып өткөн. Алтын айжа. Анан мына кийин бир аз өтпөй эле өлтүрүп коюшту. Аңчылыкты Арслан Байбосунов аңчылыкты уюштуруп, мергенчиликти уюштуруп, атайын булар барып Баткен областына ошол жанагы ээн талага алып барып аңчылыкты уюштуруп, ичирип алып, Мамажаковду булар Баткен облусунун мурдагы эскиден иштеп Баткенди каалагандай гүлдөтүп коррупцияга матырган Арслан Байбосуновдун, Эмиль Ажибековдордун каалоосу менен уюшулуп барып, Анарбай Мамажаковду булар алдын ала уюшуп туруп, жок кылуу максат менен барып
ашкан. Мелис Калыковду эми мен ал жерде болбогондуктан мен анык билбейм. Эмне кандай болгон, бирок мен Арслан Байбосуновдун канчалаган мыйзамсыз кылмыш иштерди жапкандыгын мен мына бүгүнкү күндө да сумкамда көтөрүп жүрөм далилдерди. 2015-жылдан бери кармап кылмыш ишти козгоп алып жетекчилерди каалагандай сода кылып сейфте жаткан же айыл кузулганыбыз же тергөөгө өткөнүбүз же сотко өткөнүбүз делолорду биз ачып кайра жазып кайра жандандырып биз өзүбүз президенттин ушул коррупцияга каршы күрөшүү саясатын колдоп гана күрөшүп келдик. Роза, эми азыр ушул түз эфир аркылуучу кимге кайрылгың келет? Кандай сөздөр менен кайрылгың келет? Элгеби, бийликкеби? Ушул мен азыр Алтынай эже сизге чоң рахмат. Мен ушул түз эфирден пайдаланып, мен биринчи мен таянган тоом кыргыз элиме жана ушул биз эми демократия жолун тандап укуктуу мамлекет болгондуктан мен президентибизге мен түз кайрылам. Мен шашылыш кайрылам президентибизге. Жинжигенди куткарып алыңыз. Андан сырткары мына мен бир аз токтоло кетейин. Акрам Мадумаровдун жакын досу Сапар Исаков камакта отурат. Дүшөн Зилалиев госгеологияны жетектеп мына жазасын алып атат. Атамбаевдин оң колу болуп жүргөн шопур атактуу Икрам Илмянов бүгүнкү күндө түрмөдө отурат. Мен ойлойм, эгерде президентибиз чындыгында коррупция менен күрөшкөнү анык болсо, бул Акрам Мадумаровдун Баткен областындагы ушул Жеңиш Разаковдун коррупциялары бийликтен ушул эки мен атаган коррупционер контрабандисттер Жеңиш Разаков, Акрам Мадумаров бийликтен кетмейинче Баткен областында коррупция токтобойт. Бул Акрам Мадумаровдун мыйзамсыз көмүр ташуусу мына бүгүнкү күндө деле көрүп атасыздар. Vertex Gold деген Казак Республикасынын ууру компаниясы азыр мына Бели Алма көмүркенибиз Исварям Дарьянын башы 200 жыл ташысак түгөнгүз көмүркенибизди казактарга карматып отурабыз. Бул деген эмне ушундук? Ушул Бели Алма көмүркени мамлекетибизге иштесе, биздин өзүбүздүн Баткен областына бардык көйгөйлүү экономикабызды өзүбүздүн кен байлыгыбыз менен көтөрсөк болот. Мен президентибизге түз кайрылам, шашылыш кайрылам. Баткен областындагы коррупцияны токтотуңуз. Бийликтен Акрам Мадумаров, Жеңиш Парпиевич, Разаков кетмейинче Баткен областында коррупция токтобойт. маңдайында отурган Розага чоң рахмат айтам. Атайын издеп келип, ошол болгондой эч качан мындай боекторду кошпой, кемитпей, эч нерсени жакшынакай кылып, жүрөгүндөгүсүн бизге айтып берди. Роза, сага чоң рахмат. Рахмат. Анан кандай болгон күндө дагы ушул элибиздин арасында жетишпестик болобу, кыйынчылык болобу, кандай болгон күндө дагы эртең майрам. Сен экөөбүз аял кишибиз. Сага бекем ден соолук каалайм. Анан кайрат каалайм. Себеби дегенде жөнөкөй адам эмессиң. Адамдын, элдин таланын талашкан, чындыкты бетке айткан, чындык үчүн күрөшкөн жөнөкөй адам эмессиң. Ошол кайратыңдан жазбагын. Анан кийин деген сен айткандай жакшы адамдар көп. Элдин арасында жакшы адамдар көп. Элдин таланын талашып атасыңбы? Ошол эл өзү колдосун сени. Ал элдин арасында мен дагы бармын. Буюрса Кудайым кааласа бири-бирибизди колдойлу. Анан чырылдап айтып атасың, ушул сөзүң бийликтегилерге жетип калар. Президентибиз коррупция менен күрөшөм деп атат. Сен айткандай күрөшкөн анык болсо, ошол сен атап кеткен адамдарды текшерүүгө алсын. Мен дагы түз эфирден айтып кетем, ошол Розанын оозунан чыккан адамдар текшерүүгө алыныш керек. Чоң кызматты ээлегенге акысы жок алардын. Ошон үчүн биздин менин түз эфиримде бөлүшүп коюңуздар. Ушул Розанын чыркырап ыйлаган сөзү маселени чече турган адамдарга жетиш үчүн ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Мен мурдагыдай эле көз карандысыз журналистмин. Мага ушул көп маселе боюнча кайрылышат. Ар бир адамдын маселесин угуп, аны менен жолугуп, анан түз эфирге алып чыкканга аракет кылам.